Чыкканга элимдин нуру менен az күндөн 2-3 күндүн ичинде Кудай кааласа эртең кечинде ай көрүлөт. Ай карайбыз буюрса. Рамазан айы эң касиеттүү ай, эң берекелүү ай. Рамазан айдын касиети, берекеси өзүнчө, орозо тутуунун касиети, береке, пайдасы өзүнчө. Мисалы, намаздыкы өзүнчө, мечиттик өзүнчө да. Кудум ушундай өзгөчө. Рамазан айдыкы өзгөчөсү. Орозо кармабагандарга деле. Мисалы, балагатка толо элек орозо аларга парыз эмес. Оорулуу, карып калган аксакал, шейх фани парыз эмес аларга. Мусафирларга парыз эмес. Ошондой эле мынакей айызы келип калган, төрөгөндөн кийин нипасы келген, көптөгөн адамдарга мисалы парыз эмес. Бирок Рамазан айдын касиети, берекеси, жакшылыгы алар кур калбайт да будан. Бул өзүнчө. Орозо ибадаты боюнча айта турган болсок, бул Адам атабыздан бери келаткан ибадат. Дененин ибадаты болуп эсептелет. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде орозо туткан эркектерди, орозо туткан аялдарды мактаган. Булар ушундай ыймандуу адамдардын сыпаттары, улуу соопко лайыктуу, Алланын кечиримине лайыктуу адамдар. Ас-саимин ва-саимат. Ыймандуу эркектердин 10 сыпаты, ыймандуу аялдардын 10 сыпаты Суратул Ахзаб сүрөсүндө келген. Ошонун бири орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар дейт да. Алла Таала жөн мактабайт. Демек, орозо туткан адам Аллага жагат экен. Орозо туткан эркек, орозо туткан аял Алла Таалага жагат экен. Алла жакшы көрөт экен. Ошон үчүн Алла Субхана ва Таала мактап аткан. Вас-саимина вас-саимат вал